Талас облусун Чүй-өрөнү менен байланыштырган бул жол Айдар Алиев айыл аймагынын Каракол жайлоосундагы ашуу төр ашуусун ашып, Абла суусуна түшөт. Ашта биздики ушунда. Мен ашта. Бул жол номерлер такалап калды ага. Агар yo'qtirgan орто жерден бияк кетет. Сол жак, Орто жерден чыкканда, тыңдап чыкканда жана Абладан кирет го. Ошол башы бар. Айлап барат. Экөө кылбай жолот экен да. Үчөө болду жөн эле экен. Туннелдин да кереги жок экен. Бияк бетин аз көрөсүз го, тиги бетин кандай болот экенчи. Мына карабайын, матайын жол бар экен. Жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбеков бул жолдун стратегиялык жол болуп курулушуна кызыктар экендигин билдирип, анын азыркы күндөгү абалы менен жерине барып таанышты. Мына үстү теп-тегиз экен. Мына эле түшүп кетет турбайдымы? Жок, мындан карабайсың тегизи. Наркы деле ушундай тегизби? Теп-тегиз. Ушака түшүп жана жол о. Жок, мынаяка чейин түшүп барып аларды көрүп коелу. Тегиге барсак болот о. Бияка эмес, нерге эле көрөйлү. Берден наркын көрүп коелу. Нуунун тегизин карабайсың, теп-тегиз. Нуу менен көтөрүлүп болбойбу? Нар жагы деле тегиз экен. Теп-тегиз экен нар жагы. Келечекте Кудай буйрса, мамлекетке аябай эле жеңилдик, стратегиялык багыттагы сонун жол болмок экен. Эгер жол стратегиялык жол болуп курулгандагы артыкчылыктарын атай кетсек, түндүк-түштүк жолундагы өкмөт ашуусу жана Төбө ашуусундагыдай кооптуу бурулуштардын аздыгы, туннелдеги ыңгайсыздык жараткан жол тыгындарынын жоктугу, андан тышкары айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн убактысынын үнөмдөлүшү. Мынаки, карашы мынерин тегизин. Мына бири алда жерде бир эки эле участок экен. Ача турган. Калганы баары мына тегиз. Эч бир коркунучсуз жол экен. Бир эки эле участок, экөөнү жардыруу жол менен кеңейтип койсо эле, мына зыңгыраган жол болот деп Кудайым буйрса. Иншалла. Чүй менен Талас элин бириктире турган ынтымак жол болот да иншалла. Экономикага түздөн түз таасири эбегейсиз болот. Мынга окшойт. Кабелин жол.
Абладан чыкканда эң биринчи татаал жердин бири ушул экен. Мына бул жагы. Мына оң ол жагы. Ушул жерде эң татаал участок ушул экен. Биринчи участок. Бул жерди эпке келтирип специалисттер менен кеңешип анан иш кылсам, мына калганы бир 200 метрдей ушундай болот. Кыянан калган жагы ачык болуп кетет. Бул биринчиси, анан экинчиси жанагы испарып келген участок. Боксастын ар жагындагы көлтөр өзөнү ошол жерде 2 участок экен. Калганы баары тегиз. Жумуңдайт да, салып койсо. Бир нече чакырым жакын болот эле талас. Талас жери менен чүйдүн эли 1,5 саат, 2 саатта бири-бири менен катташ жүргүзүп абдан мамилелер бекемделет. Кеттик анда. Урматтуу мекендештер, биздин сапарыбыз так карыды. 8 август бүгүн 8-2022 жыл 8 сааттык иш сапарыбыз аяктады. Кайра өзүбүздүн биринчи точкабызга келип токтодук. Бул Абыла суусу өзүңүздөр көрүп аткандай Төө ашуу өрөөнү менен бул ушул Абыла суусу менен 411 километрдеги сол жактагы Сосновка Көпүрө базар кошула турган жолдун жээгинде турабыз. Ушул өзөн менен суу түшүп атат. Ушул өзөн менен чыксак болот экен. Ашуу төр жайлоосунан чокусуна чейин чыкса болот экен. Ушул сай менен жанагы жогоруда сиздерге айтып көрсөтүп бердик. Ушул жолдун кесилиши мына ушул жер. Урматтуу мекендештер, келечекте ушул долбоорду кылып, ушул долбоорду ишке ашырганга аракет кылсак абдан жакшы, маанилүү, стратегиялык багыттагы эң маанилүү жолдордун бири болот. Себеби дегенде бул жолду кылсак, мына туннелди колдонбой, туннели жок эле өтүп кетсек боло турган жол экен. Эми ар кандай быйылкы жылы туннелибиз көрсөттү. Газ коюлган, машина жарылды бирөөсүндө, экинчиде дагы бир авария болуп, тыгындарга учурады быйылкы жылы ушул туннелибиз. Ошон үчүн бул келечекте альтернативдик жолду, стратегиялык багытта альтернативдик жолду башташ керек деген сунушту берет элем. Рахмат, урматтуу туугандар, колдоп, жардам берип, ушул жолго Кудай буйрса себепчил болуп калсак, Аллах Таала ошол эң чоң сооктугун бирин баарыбызга жазат эле да Кудай буйрса. Бүгүн мынакей Ашура күнү дагы болуп калыптыр. Ушул Ашура күнү дагы мына кыдырып баардыгын көрсөткөнгө аракет кылдык сиздерге чогуу биргеликте. Ушул ишти жандандырып, ишти баштаганга аракет кылайын. Сентябрдан баштап ишибиз башталат, жогорку кеңештин иши. Барар менен эле ушул Кыргыз Телеком өзүнүн кабелин алып өтүптүр. Ушул так канча чакырым экенин ушул запрос жөнөтөбүз. Ошол Кыргыз Телеком бизге запрос берсе, запроска жооп берсе, Кудай буйрса, ошол негизинде анан иш алып барат элек да. Анан биринчиси, экинчиси ошол Кыргыз долбооруна биз дагы өзүңүздөр билесиздер, маалым болгондой февраль айында эле Кыргыз долбооруна сунуштама бергенбиз. Анын долбоорун дагы Кудай буйрса кайра дагы тактап чыгарганга аракет кылабыз. Ошол долбоорлордун негизинде быйыл долбоорлорду кылсак, сунуштасак, кийинки жылга Кудай буйрса баштасакпы деп ойлоп атам. Себеби дегенде мен өзүм профилдик ошол комитеттемин, транспорт, коммуникация, архитектура, курулуш боюнча. Анан өзүм дагы ошол автодорожныйды бүткөнүнө байланыштуу ошол архитектура, курулуш тармагын кесиптик тармакты бүткөнүнө байланыштуу ушул жолдун келечеги бар деп баягы мен өзүмдүн баягы окуган
тажрыйбамды эске алсам ушул жолду кылса болот деген үмүтүм бар. Ушул кылса болот деп башка да менден дагы күчтүү, мыкты, тажрыйбасы мол специалисттерди алып келип ушулар чогуу иш алып барсак болчудай деп өзүм ишенип турам да. Рахмат. Азыр мынакей мынау жерге келдик. Эң ушул подъем экен туурабы? Ну секиртме деген ушу. Биз тиягынан бир секиртмеден өттүк башынан. Башында жанагы кечмелик. Анан бул секиртме. Бияда кечмелик. Анан мост бар. Мост бар бу даже.